кутман таң барыңыздарга. Бир жолу амандашып кетели, себеби биздин дагы бир өзгөчө бир коногубуз бар. Андыктан экран астына жакын келип, өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кам көргөн инсандар болсоңуздар, анда биздин сиздер үчүн WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Андыктан биздин эфирге көңүл бурабыз. Ооба, жалпыңыздарды да бир жолу жакыныраак экранга келиңиздер деп чакырып өтөбүз, ардактуу көрөрмандар. Себеби азыркы учурда көйгөйлүү болуп жаткан ден соолукка кам көрүүнүн сырлары менен, ошондой эле ден соолукту кантип туура сакташыбыз керек экен, узак жашайм десек, кандай ден соолукка кам көрсөк болот экен. Мына ушундай өзгөчө экинчи коногубуз ден соолук боюнча келип калган учуру. Андыктан экрандагы дагы кесиптешим айтып өткөндөй суроолорго суроо берсеңиздер, жооп аласыздар. Дароо тааныштыралы, кесиптеш анда ден соолук боюнча сүйлөшөт экенбиз. Биздин элдик медицина боюнча дарыгер болуп жүргөн Замир мырза конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Абдан сонун бизге ушундай өзгөчө бир китептер менен келипсиз да. Көзгө эле биринчи өзгөчө бир чөптөрдүн, биз көрүп жүргөн эле чөптөрдүн китептерин көтөргөнсүз. Бул китеп жөнүндө кандай маалымат берип кетесиз? Эми китеп жөнүндө маалымат берсек, биз дагы деле баягы окуучубуз бул илим боюнча. Эми баягы илимде медицина боюнча дагы бул чөп тармагында дагы илим көп. Дагы деле ачыла элек сырлар толтура. Анан бул жердеги китептерибиздин бардыгы бизде күнүмдүк окуп жүргөн китептер. Баягы кыргызча айтканда сурап билүү сразу. Анткени ушунчалык чөптөр көп. 300дөн ашык, 600 миңден ашык чөптөрдүн түрү бар. Ар бирөөсүн баягы тактап билип, ачып карап турганыбыз өтө сонун нерсе. Анан сиз жана өзүбүз көрүп жүргөн дегендей эле бул чөптө, бул китепте көбүнчөсү эле баягы биз көрүп жүргөн эле чөптөр. Ошол биз тебелеп жүргөн эле чөптөрдүн бардыгы бизге ушундай пайда экенин өзүбүз кээде унутуп калабыз дагы. Бирок дарыны болсо аптекадан иштеп жүрө беребиз. Химиялык дарылар. Химиялык дарылар. Бул жерде болсо баягы биздин күнүмдүк эле огороддогу өскөн малина, карагат жана башка бардык эле дары да. Элдик медицина деп калдык. Негизи бул дүйнөнүн сырларын канча жашыңыздан баштап ачып ушул тармакка кирип, анан кандай аралашып калдыңыз негизи? Бул нерсе өзүмдө баягы дээриңден деп коет кыргызда. Ошол дээримден берилген нерсе экен. Бирок буну бир 18 жаштарда билип, туюп баштадым. Бирок баягы оюм деле жок болчу, баягы ошол медицина тарабындагы кетем дегендей. Бирок ушул жака баягы жан дүйнөдө, ички сезимде бирөөгө жардам берүү, бирөөнү аяктыруу, же бирөөнү баягы укалап массаж жасоо, ушул нерселер бар эле да өзүмдө. Анан азыркы быйылкы жылдын эсеби менен 7 жыл болду. 7 жылдан бери буда аябай катуу киришкениме 4 жыл болду. 4 жылдан бери буну профессиональный алып кетип атам, чоң деңгээлде. Анткени баягы элдик дарыгерлер чыккан, баягы бир айылда же бир үйдө эле отуруп көрүп, элдин бардыгы ал кишини баягы үйүндө эле таанып, баягы бизди элдик медицина десе баягы үйүндө дарылоочу адам деп түшүнүп калган да. Ооба, азыркы биздин көрөрмандардын түшүнүгү боюнча бул нерсени ошол мен баягы жаңыча чыгаргым келди. Элдик медицина ушундай деңгээлде баягы азыркы медицинадан кем калбай тургандай. Баягы ачылыштар көп экенин бул жерде. Болгону чын ниеттен, баягы жардам берүү ниетинде алып жулуп чуркап иштейсиң го. Ошондой кылып көрсөткүм келди. Анан баягы өзүбүз жаш болгонго байланыштуу дагы бул нерсени күчөтүп, азыр деги эле бир Кыргызстан ичинде эмес, сырткы мамлекеттерде дагы баягы орун алып калдык. Ошол жактарда дагы иш алып барасыз, Анан баягы өзгөчө касиет менен ошол тамыр кармап адамдардын бир өнөкөт ооруларын айтуу жана ошондой эле дарылоо ар бир эле адамдарга бериле бербейт да, чын өзүңүз айтып аткандай. Анан көбүнчө сизге кайсыл оорулар менен азыркы учурда кандай оорулар менен көп кайрылып атышат? Бизде азыркы учурда баягы эң биринчи айтканда сахарный диабет көп. Кант диабети. Кант диабети. Анан кийин экинчиси болсо баягы боор оорусу, боор жабырып болсо, баягы сырыс печень деп коет азыр. Боор ооруп атып, боорун алмаштырыш керек деп эле адамдар аябай көп болуп кетти. Ушул нерсе менен аябай көп басымда. Анан акыркы жылдагы киришкеним, мурда киришпечим, акыркы жыл 1 жыл болду. Бул онкология менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Азыр онкология менен күнү түнү
баягы күрөшүп атасыз, күрөшүү болуп атат. Анткени ушул деңгээлге баягы биздин менин дагы баягы акылым кичине жетти деп ойлойм. Анткени 7 жылдан бери башка баягы грипптен баштап, сасык тумоодон баштап башкасын баарын дарылап келдик. Эми ушул убакытка келип жеттик. Анткени элдин баягы талабы ушул жерде көп аябай. Сахарный диабет, онкология, баягы рак оорулары жана ошондой эле боор оорулары, жанагы вирус көбөйүп кетти го азыр бизде гепатит А, Б, С деп ушул нерселер аябай көйгөйлүү. Ушул нерселер азыр бизде актуалдуу кетип атат. Төмөндө дагы айтып өттүңүз, баягы азыр күнүмдүк жашообузда өзүбүз эле тебелеп жүргөн Чөптөр чөптөр бизге пайдалуу деп, анан күнүмдүк жашообузда баягы оорубасак деле ден соолугубузда ооруп калбайын деп витамин катары, мисалы үчүн өзүбүз көрүп жүргөн Кыргызстанда өскөн, балким огородубузда өсөбү же айланабызда өсөбү, мисалы үчүн кандай бир чөптөрдү сунуштайт элеңиз ичсек болот. Иммундук көтөрчү, Мисалы үчүн витамин катары делечи. Витамин катары бизде баягы айтпадымбы жана делечи, малинанын жалбырагынан баягы карагаттын жалбырагы, эшиктин алдында арыктын жээгинде өскөн баягы бака жалбырак жана ошондой эле бизде көп ромашка, байчечекей, баардык эме көп айтып чалкан чөбү, ит мурун деген сыяктуу. Ошол нерселердин баардыгын баягы азыр көп жерлерден деле көрбөй деле калдык. Анткени баардыгы химикат болуп, жана дарыланып, баягы чөптөрдү өлтүрүү химикаттар чыгып калбадыбы азыр? Баарын курат, өлтүрүп салып эле баягы эшиктин алдына мурда биздин жаш кездегидей чөп чыкпайт да. Баардыгы эле баягы фундамент, асфальттеп салышып, баягы чөптү мен айыл жергесинде барганда деле жакшы көрбөйм. Именно бул чөптү көрүш үчүн азыр бир тоого же талааларга барыш керек болот. Сиз айтып кеттиңиз, чөптөрдү көрбөй калам депчи. Сиз өзүңүз ошол сунуштан чөптөрдү каяктан терип алып келесиздер? Биздин Кыргызстан аймагында биз Кыргызстан чөпкө өтө бай мамлекетпиз. Өзгөчө дары чөптөргө. Дары чөптөргө өтө бай мамлекетпиз. Буюрса бул иш чарада бизде Кыргызстандын аймагынын ичинде чогулткан чөптөр бар. Сырттан алып келгендер бар. Алтайдан алып келебиз, Өзбекстандан алып келебиз. Ошол бизде жок чөптөр бар, Өзбекстан баягы ысык мамлекеттерде. Ошол жактан алып келебиз. Баягы сырткан азыркы деңгээлде баягы онкология менен алышып атабыз деп атпайбы? Ошол жерде баягы Тибеттен чөптөрдү, Гималайдан баягы алдырткан убакыт болуп атат азыр. Бизге келген суроолор бар экен. Бутум ооруйт эле, кандай чөп ичсем болот же укалашым керекпи дейт. Эми бут ооруга азыр бизде үйдө олтуруп эле иче турган чөптөрдөн боло турган болсо, баягы 40 муун деп коет. 40 муун деген чөп бар. Анан кийин өрмө кара деген чөп бар. Буну тапса болот, баягы бардык базарлардан, башка жерден ушул чөптөрдү ичсе болот. Анан эми укалоо маселеси боюнча дагы өтө чоң нерсе бул. Азыр массаж деп массаждын түрү бар. Массаждын түрү бар. Ал массаждын түрүнөн дагы баягы специалисттер, толук кандуу, жетишерлик бар болсо дагы профессиональный адамдар аз. Мисалы, азыр биздин көрөрмандар жаңы кошулуп, айрымдары баягы ден соолук боюнча сурап калып атышкан учурлары болуп атса керек. Анан сизге кандай кайрылса болот, кайсыл жактан байланышса болот, жалпы көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Эми жана айтпадымбы, аймактар боюнча азыр бизде биринчи Бишкекте, жана ошондой Таласта, Ошто, Жалал Абадта, буюрса аз гана убакыттар калды. Орозо ичинде баягы Баткен шаарына бардык жерде филиалдарыбыз бар. Анан бизде баягы колл-центр деген бар атайын. Ушул колл-центрдан бүттүк жооптор, суроолорго жооп алса болот. Кайсыл номерлер аркылуу? 0220 16 16 61 0778 95 68 95. Инстаграмдан азыркы соц тармактын заманында жашап атпайсызбы? Кантип таба алабыз? Замир Акжолбекович десе, сиз менен байланышабыз. Ошол жерде Инстаграм боюнча баардык маалыматтар чыгып турат. Кайсыл күнү, кайсыл саатта, кайсыл жерде болорумдун баардыгын маалымат берип турат. Азыр көп адамдар мындай го, баягы жана айткандай эле үйдө отуруп эле кабыл алышат депчи. Эми менин баягы колумдан келишинче ар бир областка барып кыдырып кабыл алуу жүргүзүп атам. Эми бул азыр билбейм, башкаларды көрө элекмин. Мен бул нерсени аябай тынымсыз, байма-бай алып кетип атам. Анткени ар бир айда, ар бир областта
болгонго аракет кылып атабыз да, 5-10 күндөн болсо дагы колдон келишинче эми аракет. Сиздин өзгөчөлүгүңүз бул тамыр кармап деп айтып атасыздар. Анан көбүнчөсү тамыр кармап анан дарылайт экен десе, бул деген медицинага да туура келбейт. Анан айрымдар баягы көз ачыктык деп да түшүнүшү мүмкүн. Ошо сиз кандай жооп берет элегиз? Эми башында мен баягы жаңы буун баштап антип жүргөндө көп адамдар мени алмаштырып жүрүшкөн болду. Баягы көз ачык, кантип эле тамырды кармап ушуну баарын билип койсун, эми бир нерсе бар, андай мындай баягы жин аламы деп коет элимде. Ошол нерселердин баарында чаташтырып жүрүштү. Эми буйруса адамзат түшүндү окшойт. Негизи өзүңүн жакындарыңды түшүнүш кыйын экен да. Биринчиден. Анан тышкы сырттагылар түшүнөт экен да, батыракчы. Анан жакшы, азыр бул тамыр кармоо боюнча айтсам, бул баягы Кудайдан берилген нерсе, бул өтө чоң өзгөчөлүк. Бул нерсени баягы атты, күлүктү таптагандай күнү түнү таптап туруш керек. Тамырды кармап диагнозду коюу бул мындай таң алыштуу нерсе медицинада. Кээ бирде баягы ушул аппараттар, мен Турцияга барып келдим, мен Кытайга барып келдим, мен деген Америкага барып келдим, мондой аппараттарга түшүп келдим, мен диагнозум чыкпай жатат. Ушуну айта аласызбы, мен тамырымды кармап деп колун сунуп келгендер болот. Карасаң, ушунча бир документтер менен келет. Анализдер менен. Окусаң башың айланат. Анын кайсы оору экенин билбей каласың да. Ошон үчүн мен баягы келген адамдарга айтамын, мага келип баягы ооруңуздарды айтып, мен берим ооруйт, терим ооруйт деп айтпагыла. Олтуруңуздар, кичине демиңиздер, базыңыздар, кан айлануунун толук ордуна келгенден кийин тамырды кармап, анан мен айтып берейин, бул жерде деп, кийин анан кагазыңыз болсо мага бериңиз деп айтамын. Анткени ошол нерсе менен көбүнчө төп келишип чыгат. Диагноз табылбай жаткандарга бул жер экен, аныгы ушул нерсени дарылайык десе, хорошо, ушуну дарылайыкчы деп дарылап айыккандар бар. Азыр онлайн тармагында отуруп да айыккандар бар, сырткы башкы өлкөдөгү деле. Сиз баягы онлайн аркылуу дагы ошол өзүңүздүн касиетиңиз менен бөлүшүп, анан кандайдыр бир дарыларды, чөп дарыларды сунуш менен, анан онлайн негизде дагы дарыланып жаткан биздин көрөрмандарыбыз да жок эмес экен. Замир мырза, түндө оозум кургайт, курсагым ачканда калчылдап калам, эмне кылсам болот дейт. Эми бул баягы курсак ачып калчылдап калгандын белгилери, бул ашказан оорусу бар. Бул адамда сөзсүз оозу кургап калаткан болсо, бул ашказандан, анан боордон болот. Көбүнчө эле баягы медицинада башка көбүнчө Турцияга көп барат го, бизде Кыргызстан Турцияга басым жасап калышкан, Турцияга барып лечение кылып келди дегенде. Эми биздин Кыргызстанда баягы уйку безди текшерип, уйку безди караган. Мен ушунча пациенттерди, оорукчан адамдарды көрдүм. Турцияга барып уйку безинен ооруйт, бирок ашказанын башка жеринде дарылап келген, уйку без калып калган да. Ушул ооз кургаш бул уйку безден дагы болот. Оозубузда кургап калган менен дагы ошол ооз кургаш. Анан жалпы көрөрмандарга дагы айтып кетели, учурда элдик медицина менен дарылаган биздин Замир мырза болуп турат. Анан коногубуз негизи медициналык билими дагы бар. Медицина жагынан да билим алган, ошол жагында баса белгилеп айталы. Анан азыркы учурда жана өнөкөт оорулар, боор оорулары, жанагындай өзгөчө бир онкологиялык оорулар деп атпайбызбы? Анан менде ой пайда болуп атат да, негизи тамактануудан дагы бир айрым учурда туура эмес тамактануудан дагы ушундай ооруларга чалдыгып калышыбыз мүмкүн да. Анан кандай бир тамактанууда кеңештерди айтып кетет элеңиз? Тамактануу маселе бизде эң биринчи маселе. Эми тамактануу бизде азыр чегинен ашып кетти десем жаңылышпайм. Биз түндүр да күндүр дагы уже тамакты жеп ичип калдык. Көбүнесе кола жанагындай фастфуд тамактарды түндө баягы түнкүсүн кафе, ресторандар жабык, анан баягы заказ бере калып алдыра турган азыр заман болуп калды го. Олтуруп эле үйдө курсагачта алдырып жей бере турган болуп калды. Эми тамактанууга баса белгилеп айтсак, тамактанууда баягы эң чоң нерсе баягы Ибн Сина китептерин көп окуйбуз. Ошол жерде баягы жылкынын эти, уйдун эти, баягы эт, кызыл эт көбүнчө баса баягы онкологияны күчөтө турганга, баягы күчтүү боло турган. Этти көбүрөөк жебешибиз керек экен да. Ушул нерсе аябай көйгөйлүү болот, анткени буну мен 7 жылдан бери изилдеп тактап келаткан, баягы китептен окуйбуз, анан ошону тактайбыз изилдеп. Канчалык деңгээлде ушул туура чыгат. Бирок ушул нерсеге мен 2 жылдан бери баса белгилеп калдым. Этти азыраак жешибиз керек, жана түнкүсүн тамактанганды
токтотушубуз керек. Урматтуу төлөөгчүлөр, WhatsApp номерибизге жазыңыз. Мен сиздердин чалууңуздарды ала албайм. Андыктан жакшы бир каалоо тилекти же сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Мен болсо Замир мырзага өз дарегимди жеткизем. Ассалому алейкум, ишиңизге ийгилик. Запорго кайсыл чөптү ичсек болот дейт. Запорго баягы бизде көнүмүш адат болуп калган сенна деп коет. Баардык эле аптекадан барып сенна деген чөптү, сенна жалбырагын алып иче берет. Баардыгын туура ичкенге аракет кылууга демекчимин. Ошол сенна жалбырагын алууга дагы үстүнө укроптон кошкула, бал кошкула, ашка убактында негин кошкула, анан ошонун баарын бир аралаштырып, анан жесеңиздер, бул баягы ашказандын дагы баягы ичинде бат деп коет да, ашказандын ичинде слизди. Ошол нерсенин баардыгын жууп кетпей, туура, анан пайдалуу дагы натыйжа болот ич катканга. Мисалы, особенно азыр көбүнчө айтсам, бизде дарылар, чөп дарылар бар да, сиздер айткандайчы, баарын чогултуп бизде даярдап коебуз өзүбүздүн дарыларды. Анан көбүнчө адамдарга биз өзүбүздүн эле дарыны эле бере бербестен, биз ушинтип бекер нерсени айтабыз да. Бекер алып, сеннан алып, үстүнө ашка убактында негин кошуп, балдан кошуп, укроптон кошуп, үйдөн жасап, жөнөкөй эле турмушубузда колдонгон азыктар нерсе. Ассалому алейкум. Менин иниме кан берейин дедим эле. Сиздин каныңыз болбойт деп жатат. Бул кандай түшүнсөм болот дейт. Эми медицина тармагы боюнча. Медицина тармагы боюнча суроо экен. Бул медицина тармагы боюнча айтсак, бул жерде кан, эгерде канда эч кандай вирус жок болсо, ала бериш керек. Өкмөттө баягы кан бар. Ошо инисине ылайык ошону куюп, ордун кайра толуктап кое берсе. Тамыр кармоо динге туура келеби? Шарият буга кандай жол береби дейт. Эми шариятта Рахматова Чуак устазыбыздын жообу бар. 2009-жылы тамыр кармаган бул шариятта деген уруксат берет деп фатва бөлүмүндө айтылып кеткен. Бул нерсени дагы азыркы күндө биздин аалымдарыбыз дагы баса белгилеп айтып кетет. Биз ушул аалымдар менен дагы тыгыз байланышта иштеймин азыркы күндө дагы. Анткени бул жерде карабайсызбы, медицина менен аралашканда дагы ал жерде эмне биринчи эле көйгөй баягы спирт менен аралашыш керек болот. Чөптөрдү спиртке ачытыш керек болот. Ушул нерселерди жасаш керек болот. Китепте да ушундай берилген. Ушул нерселерди кайсыл убакта, кандай моментте берсем болот? Мен туурабы же күнөөкөр болуп калып аткан жокмунбу деген суроолор болот. Анан тамыр кармаганына келе турган болсок, тамыр кармаган эми бул бүттүк жерде эле исламга туура келет. Туура келет. Эч кандай бир эмеси. Ооба, кооптонбостон келип кайрыла берсеңиз да болот экен. Ассалому алейкум. Таласта кайсы жерге барып көрүнсөм болот дейт. Таласта мен өзүм жерим Таласта. Анан өзүңүздөрдүн колонуңуздар экен. Таластан. Анан азыркы учурда баягы башка Ош, Жалал Абад, Бишкек болуп жүрүп калган себептен Таласка азыр чынын айтсам бара албай атасыз. 5 ай болуптур. Таласка бара элекмин 5 айдан бери. Анан башка областтарда жүрүп Таластан ушундай суроолор Инстаграмдан да бизге көп келет, Таласка качан келесиз депчи. Эми болбосо өзүңүз таластыксыз. Анан Таластан Жалал Абадка барып көрүнгөндөр бар, Таластан Бишкекке келип көрүнгөндөр бар. Анан азыр жакшы жаңылык бар. Таласта буйруса официалдуу түрдө баягы эко дом үйлөр туруп атат го азыр, жыгачтан курулган. Ошондой үй куруп атабыз. Баягы элдик деп атканга төп келе тургандай, баягы кыргыздын нукура элементтерин чагылдырып, ошол жыгачтан үй куруп атабыз. Ошо чакандын астына клиника деп койсок болот. Үй куруп атабыз. Ошол жерге барып шарттары менен ошол жерге барып көрүнгөнгө буйруса орозодон кийин мүмкүнчүлүктөр болот. Биздин Замир мырзага кандай кайрылам, кандай байланышам деген көрөрмандар болсо, ошол Инстаграмдан эле жазсаңыздар чыгат экен. Ошол жакта атайын телефон номерлери, WhatsApp номерлери бар экен, кадырлуу көрөрмандар. Ошол жактан кайсыл регионго кандай катталасыз, кандай барасыздар, мына ошол жактан болгон маалыматтарды азыр соц тармактын өнүккөн заманда жашап жатпайбыз. Мына ошол жактан алсаңыздар болот экен деп эскертип өтөлүм. Көп жылдан бери төрө албай жатам. Эмне ичсем болот, кандай чөптөрдү сунуштайт элеңиз дейт. Ушул нерсе азыр бизде аябай көп. Мындай көйгөйлөр менен кайрылгандар көп. Аябай көп. Баягы көп жылдан бери төрө албагандар аябай көп. Азыр бир сүйүнүчтүү кабарлар бар. Бизде Россия мамлекетинде дагы филиалыбыз бар, Москвада. Ал жакта ушул төрө албагандарга баягы дары-дармектер көп басымды алып кетишет. Бизде азыр дарынын түрлөрү бар. Бул адамдарды биз өзүм көрүшүм керек. Тамырын кармап
кандай ушул нерсеге мен бере аламбы дарыны же бере албаймбы, бул нерсени келип көрүнсөңүздөр жакшы болот деп айтмакчымын. Ошондон кийин анан так жооп айта аласыз, кандай дарыларды сунуштайсыз, Каяктан тапсам болот? Баракчасын, Инстаграмын айтып койсоңуз, телефон номерин айтып коюңуздарчы, байланышсам болобу дейт. Телефон номерлерimiz соц тармакта дагы бир жолу өзүңүз айтып кетиңизчи. Замир Акжолбекович деп жазса, элдик дарыгер деп чыгат. Инстаграмдан. Инстаграм аркылуу эле ошол жакта номерлери калтырылган. Замир Акжолбекович деп ошол жактан Инстаграмга жазсаңыздар эле чыгат экен, элдик дарыгер деп. Мына ошол жактан байланыш номерлери менен жардам алсаңыздар болот экен. Практика жүзүндө төрөгөндөр барбы деп биякта суроо келип атат. Замир мырза айтты, берип көрүнүп, анан кийин өзүңүздөрдүн бир туура келген жолу болсо, андан кийин диагнозуңуздарды чыгартып алгандан соң анан өзүнүн бир кандайдыр бир чөптарларын багыты бар экен, ошол боюнча кененирээк билсеңиздер болот экен. Азыр сиз айткандай бир эле жанагы өнөкөт оорудан башка дагы төрөйм деген аял заты да көп кайрылышат экен да. Ооба, төрөйм деген аял заты көп кайрылат. Анан эми азыр жанагы айтпадыкпы, тамактанууга келип кайра элечи. Тамактануудан эркек адамдар баягы ожирение баягы семирип толуп кеткенден, тестостерон түшүп кеткенден, эркектик ал күч түшүп кеткенден, алсыз болуп калгандыктан дагы көп аялда боюнан бүтпөгөндөр маселелер бар. Ошондой эле аял кишилер дагы ушул нерселерден, эми аял кишинин жатын ооруларынан азыр аябай катуу ооруганына баягы жок дегенде эндометриоз, жок дегенде баягы женский жакта миома, киста деген байма-бай көп келет да бизгечи. Бул оору азыр биздин аял затта аябай көп. Анан ошоларды лечение кылып, анан төрөгөндөр практика жүзүндө аябай бизде көп. Негизи балалуу болбой жаткандын себеби өзүңүз айтып өттүңүз, мырзалардан да болушу мүмкүн. Ошондуктан үй бүлөдө ата дагы эне дагы көрүнүш керек. Экөө тең көрүнүш керек да. Азыркы учурда онкология оорулары коюп жатат дейт. Кантип сактансак болот дейт? Урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы этти азайтып жешибиз керек. Жер жемиштерди көбүрөөк жешибиз, жашылча, жер жемишти көбүрөөк басым жасап жеш керекпиз. Эми мен кайра эле ушуга келип токтоло берем, анткени эттин маселеси жөнүндө көп нерсе окудум. Этти же ушул алакандай эле. Ушул алакандай эле. Болду. Будан артыгы ашыгы болбойт да. Ушул нерсени жесек биздин организмге жетет экен да. Ушул нерсени жебегиле дебейбиз. Жеш керек, бирок өзүнүн нормасында. Биз жегенде билесиздер го эми. Бутулдатып, кечинде кыргызбыз да. Саат 12-де, 11-де барып туруп анан жейип жатабыз да. Бул Саламатсыздарбы? Жалал-Абадта филиалыбызды айтып коюңузбу дейт. Жалал-Абадта дарегин айтып коюш керек шут. Дареги баягы 4-эски 4 аптека десе болот. Эски 4 аптека мэриянын аркасында жайгашкан. Ошол жака кайрылсаңыздар. Жалал-Абадта мэриянын аркасына эски 4 аптека кайрылыш керек экен, Абдан сонун. Ошол жака кайрылсаңыздар, биздин ушу Замир мырзанын командасы мына ошол жактагы өзүнүн кесиптештери сиздерди кабыл алып, кандайдыр бир ден соолугуңуздагы көйгөйлөргө жардам берет экен. Ооба, урматтуу сүйлөөчү, сиздерден келген каттар абдан көп. Замир мырзанын дарегине жиберип коем. Биздин болсо эфир соңуна чыгып бараткан чагы. Замир мырза, сизге эркин микрофон. Сиздердин ишиңиздерге биринчиден ийгилик. Биринчи Алла колдогон болсун, барыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык. Ушундай кыргыз элим оорубасын, жаман оорулардан алыс бололу. Анын алды өзүбүздөн сактануу биринчиден. Көпчүлүк нерсесин баягы тамактанууну ретке келтирсек, көп нерседен аягып, сакайып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Биз деле азыр ооруп келген адамдардын бардыгын диетага отургузуп, диета карматып, аз жегизип, ушул оорусунан сакайдырганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми баарыңыздарга айтмакчымын, туура тамактануу жолу менен өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Ооба, урматтуу көрөрмандар, туура тамактануу жашообузга болгон мыкты көбөлгө экен. Ошондуктан ден соолукка кам көрүп, тамактануу рационубузду дагы оңдойлу. Мына ошентип бир саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болдум. Кийинки эфирлерибизден жолугушканча аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.